мен устаттарыман эмнени үйрөнсөм, кийинки шакирттериме ошол гана чыгармаларды үйрөтүүгө милдеттүүмүн. Ошолардын арасында бүгүнкү күндө мына алды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген ардактуу наамга жетип отурат. Ушул шакирттердин арасында бүгүнкү күндө президенттердин алдында ырдап мени кубанычка бөлөгөн мыкты ырчылар филармониянын солисттери болуп турат. Ошолордун арасында өзү өзбек улутунун уулу болгонуна карабай, кыргыздын музыкасына жүрөгү менен эмес, кан тамыры менен ушунчалык берилип, керек болсо ошол кыргыздын комузун даңазалоо менен бирге жана Алга Кыргызстан деген чыгарманы жаратуу оңой эмес. Бул чыгармадагы ар бир музыкалык сүрөт, ритмикасы, мисалы ошол угуп турсаңыздар, эгерде ошол өнөрдүн учу кыйры көрүнбөгөн мейкин талаада өз ордуңду таба алсаң гана сен өнөр адамына айланат экенсиң. Ушул жерде көптөгөн окутуучулар отурат, устаттар отурат, ардактуу замандаштар. Менин тагдырымда дагы ушул бир устаттык кылуума, устаттык менен алектенүүмө менин улуу устаттарым, заманыбыздын залкарлары жан дүйнө өлөгөндө жан дүйнөсүнө эле эмес, бар тулку боюна басып жүргөнүнө, керек болсо ушу жашоодо жашагандыгы үчүн, кыргыздын салттуу музыкасын алып жүргөн үчүн, ошол кийген ак калпагына, кийген элечегине таазим кылып өткөн улуу устаттар тагдырыма жазган экен. Мен дайыма айтам, Асек Жумабаев, Болуш Мадазимов, Эстемес Турсуналиев, Калыбек Жекшенов окшогон улуу залкарлардын колунан тарбия алдым.